Аллах Таала мактоолор жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болсун. Бүгүн Аллах Тааланын берген неаматы менен, тафик менен 40 хадис китебинен сабак баштайбыз. Биз 40 хадис китебинде 11-чи хадиске келебиз да. 11-чи хадис Хасан ибн Алиден келет да. Али радиаллаху анхунун баласы Хасандан келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Фатиманын баласы. Хасан радиаллаху анху айтат: Хафисту мин Расулилlah саллаллаху алейхи вассалам дейт. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жаттаган хадистердин бири дейт. Ошол хадисте да ма ярибука ила ма ярибук дейт да. Хадистин мааниси сени күмөнгө салган нерсени таштап, күмөнгө салбаган нерсени алгын дейт да. Кыска эле хадис. Кыска эле хадис, бирок мааниси аябай терең да. Сени күмөнгө салган нерсени таштап, күмөнгө салбаган нерсени алгын дейт. Аллах Тааланын пенделерине болгон рахматынан баягы пенделери, кулдары, мусулмандар дайыма күмөндө, шекте жашабаш үчүн ошондой күмөнгө түшкөн учурда, шек нерселерге кабылган учурда ошол нерсени таштап, күмөн болбогон, шек болбогон, анык, айкын болгон нерселерди алууга буйруган да. Ал ушул хадистин маанисин көрөбүз. Сени күмөнгө салган нерсени таштап, күмөнгө салбаган нерсени алгын дейт. Эми көбүнчө карасак, ал дин маселесинде болобу, дүйнө маселесинде болобу, кээ бир маселелерде күмөндөнүп калабыз да, шектенип калабыз. Мына ошол нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таштагандагы күмөн нерсени таштап, биякта күмөн жок нерсени алгын дейт. Мисалы, даарат маселесинде. Даарат маселесинде кээде бешимди окуп, асырдын убактысы келгенде дааратым барбы же дааратым жокпу деп күмөндөнүп каласың да. Себеби бешимге даарат алып киргенсиң, бешимден чыктың, бирок андан кийин дааратың бузулдубу же бузулган жок күмөндөсүң да. Эмне кыласың ушул жерден? Ушул жерден асылга айтасың да. Асыл эмне? Асыл сенде дааратың бар. Себеби исламда ушул эреже бар да. Ал-якун ла язулу би шакки дегенче. Якин болгон нерсе күмөндүү нерсе менен кетпейт деген эреже бар да исламдачы. Себеби бизде анык ишеним бар. Ал эмне? Ал даарат. Бешимге даарат менен киргенбиз. Асыр келгенде асырга кирейин дегенде даарат барбы? Жок, күмөндөнүп калдык, асылга айтабыз. Асыл эмне? Даарат бар болчу. Бул 100% даарат алганыбызды билебиз. Бирок дааратыбыз ортодо бузулдубу же бузулган жокпу күмөн? Жок, күмөндү таштайбыз дагы, асылды алабыз, даарат бар деп эсептеп намазга кире беребиз да. Мына ушул да. Ушул жерден күмөндөнүп, деп даарат алып алсаң болот. Бирок асыл бул ушул да. Бирок сен ушул эле тескериси. Сен ажатканага кирип чыккансың бешимден кийин. Асырга азан айтылганда дааратың барбы, жокпу деп күмөндөнүп калдың. Даарат алдым беле, алган жок беле деп күмөндөнүп калдың. Ушул жерде эмне кыласың? Намазга кире бересиңби? Асылга айтасың, Асыл эмне? Сенде даарат жок болчу. Сен ажатканага киргенсиң, дааратыңды бузуп чыкканыңды анык билесиң, бирок даарат алдымбы же алган жокму деген маселеде күмөн да. Күмөн, даарат барбы деген маселеде күмөнбү? Анда шуну таштайсың дагы, анык даарат бузганды билип, ошого ишенимди курасың дагы, кайта даарат алып намазга киресиң. Жана ошондой эле. Мисалы, намаз ичинде намаз окуп атасың, даарат бузулдубу же бузулган жокпу деген маселеде күмөндөнүп калдың. Эми намазда турганда бир жел чыккандай бирдеке сезилет го. Ошол учурда дааратың бузулдубу же бузулган жокпу деп күмөндөнүп калдың. Эмне кыласың десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте ла янсариф хатта ясма саутан ау яжида рихан дейт. Ал эч качан намаздан чыкпасын, качанга чейин ошол желдин үнүн укмайынча же жытын жытамайынча дейт. Көрбү? Кайсы бир мусулман намазда туруп, даараты бузулдубу же бузулган жокпу деген маселеде күмөндөнүп калган болсо, анда үнүн укмайынча, жытын жытамайынча намаздан чыкпайт экен. Себеби асылы ал эмне менен кирген намазга? Даарат менен кирген да. Даараттын бар экени 100%, анда күмөн жок. Даарат бузулдубу же бузулган жокпу деген маселеде күмөндөнүп атабы? Бул күмөн эч качан ишенимди, толук ишенимди кетире албайт экен. Ал-якину ла язулу би шак.
даратын бар есептеп намазды оңай төресің. Төртінші мәселесі, мысалы намаздан шықтың. Намаздан шықтың дағы намазды 3 рекет оқыдың ба, 4 рекет оқыдың да күмән оқыдың. Күмәннен қалдың. Намаздан шыққаннан кейін бұл күмәнге мәні беріледі екен. Егер сен анық дәлелдеріңменен 3 рекет оқығаны анық болған болса, андай учурда сен 4 рекет оқытайсың. Бирок жөн гана күмән. Себеби шайтан адамды дайыма күмәнгө, шекке салып адамды кыжалат кылганга аракет кылат да. Болбогон бир күмән. Күмәнден калдың. Андай учурда күмәнгө маани бербейсиң. Сен эң негизи намазды толуктап бүттүң. Чыккандан кийин сен анық 3 рекет окуганга далил болмайынча сен кайта барып намазыңды толуктабайсың. Себеби дайыма шайтан күмән салып берет. Намаз ичинде де салат, сыртында да салат, дайыма мусулманды кыжалат кылганга аракет кылат. Жана ошондой эле мисал. Bir жерге барып намаз окуйн дедиң. Bir тегиз жер таптың. Намаз окуйн десең, бирөө ушул жерден намаз жок эмеспи деп айтып калды. Мындай карасаң таза. Намаз окуйсаңарбы, жок окуйсаңарбы? Аслы жер таза. Сен аны ошол жерден нажасты көргөн жоксуңбу? Анда жер аслы таза деп эсептейсиң дагы намаз окуй бересиң. Жана ошондой эле мисалы бир үйдө килемге намаз окуйн деп атасың. Келинчең айтып калды. Кече балаң бир жерге зара ушат коюп бер деп. Бирок дал ушул жерди билбейсиң. Көргөн эмессиң. Анда эмне аласың? Намаз окуй бересиң. Себеби аслы таза. Аслы таза. Бирок сен жанандай кече ошол жерге сен намаз окуп турган, дайыма намаз окуп турган жерге келинчең айткан. Балаң кече ушул жерге зара ушат койду, эми жууш керек деп айтып калды. Кече же алдын эле айткан же бир жомор айткан. Бирок намаз окуйм деп кел ошол жерде турдуң дагы ошол жерди жуудубу же жууган жокпу деген маселеде күмөндөп калдың. Эмне кыласың? Намаз окуйсуңбу? Асыл ал жерде назас бар. Назас бар экени анык. Бирок жуудубу же жууган жокпу деген маселеде күмөндөп атасың. Эмне кыласың? Ал жерде намаз окуйсуң. Ошондой эле кийим маселесинде. Эки кийимиң бар, эки тең таза. Нажас барбы же жокпу деп күмөндөп калсаң, аслы таза болчу чекип кете бересиң. А бирок нажас тийип калгандан кийин жуулдубу же жуулган жокпу деген маселеде күмөндөсөң, анда ал кийим менен намаз окуп кетесиң да. Ушул аслыга курулуп кете берет. Жыл болсо мисалы умрага барганда билесиңер, көбүнчө умрада тавафка киргенде баягы зикир менен алек болосуң, дуа менен алек болосуң, негизи 7 жолу таваф кылыш керек го. Ошол жерден башында жашынакай эле киресиң. Мындай чаташпаган адам ошол жерге барганда адашып күмөнгө чыгып калат да. Таваф кылып атканда ардеке менен алек болосуң да, эл да көп бакта ызычуу таваф кыласың. Аягында ошол жерде чыккандан кийин талаш башталат да. Дайым ошондой. Себебине бирөө 6 жолу айландык дейт, бирөө 7 жолу айландык дейт. Кыскасы талаш болот да. Ошон үчүн талашпаш үчүн жазып алыш керек да. Ар бир күрүктү бүтүп атканда жазып коюш керек. Этият мененчи. Эгер күмөнгө түшө тургандай боло турган болгонсоң. Бирок жазган жоксуң, күмөнгө түшүп калдың. 6 жолу таваф кылдымбы, же 7 жолу таваф кылдымбы деп. Анда алдымдар айтат, 6 анык, 7-си күмөн дейт. Сен асылга айтасың дейт. Ишенимге. 6 кылган аныкпы? 6 деп эсептейсиң дагы, анан 7-син кайта толуктайсың дейт. Мына ушундай жерлерде ушул хадис колдонулат. Себеби 6 анык, 7-си күмөн да. Күмөндү кетиресиң дагы, якындаласың. Якын ишеним. Канча? Ал 6 болчу. Жана ошондой эле бир тамак. Эми бизде азыр тамактар көп го, күмөндүү тамактар. Бирөөлөр адал дейт, бирөөлөр арам дейт, бирөөлөр бирдеке кошулган дейт, тиги бирдеке дейт. Ошондой учурда сен күмөндөнүп калдың бир тамакта. Ал кайсылган тамак болбосун, ичимдик болбосун. Бирөөлөр маскалат деши мүмкүн ичимдиктерди. Кээ бир тамактарда арам нерсе бар деши мүмкүн. Күмөндөнүп калдың. Ошол учурда чындап эле ошол эл арасында айтылып аткан нерсе кандай бир деңгээлде бир чындык боло турган болгон болсо, адамдарды чын эле күмөнгө салып аткан болгон болсо, мусулмандарда өзгөчө, анда аны ташташ керек да. Күмөн бар ада. Себеби биякта 100 деген ошонун түрү бар тамактын. Ал тамак болгон болсо, тамактын 100 деген түрү бар. Ичимдик болгон болсо, бул жакта көп деген жакшы ичимдиктер бар. Ошолорду күмөнү жок нерсени ал дагы, күмөн нерсе ташта. Хадис айтат. Сени күмөнгө салган нерсени таштап, күмөнгө салбаган нерсени ал дейт. Мына ушул тамак, ушул ичимдик сени күмөнгө салып атабы?
ошону таштагандагы күмөнгө салбаган таза ичимдик менен таза тамакты алыш керек экен. Мына хадиске ушундай жерден амалданат. Хадисти мындай айтып койсок түшүнүктүү, бирок кандай жерден кандай амалданат адамдар түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ошон үчүн элемелери мисал келтиришет да. Бул маселе бир гана ошол фикта эмес. Даратта, намазда, никеде, талакта, акыйда маселесинде, жада калса алындырады, дүйнө маселесинде. Дүйнө маселесинде. Тастан өтөйүн деп атасың, машиналар бул жактан өтүп атат, бул жактан өтүп атат. Сенде эгер баш салсаң, шашып турасың, өтүп кетишиң мүмкүн. Бирок сенде күмөн бар, байкабай калып бир машина калып кетиши мүмкүн деген ихтимал бар да. Сен ихтимал бар. 5% болсо дагы, 1% болсо да сен ихтимал бар. Ошондо өчө эмне кыласың? Өтпөйсүң, сабыр кыласың. Се 1%-н өзү, 5%-дин өзү бул адам үчүн оор. Се ал дүйнө эмес да, адамды калып кетүү, адамдын өмүрү менен кошулушу да. Ошон үчүн эмне күтүп турасың? Анык 100% ишенип болгондо, бул жакта да машиналар алыс, бул жакта да машиналар алыс, сен 100% өтөм деген ишенип болгон болсо, анан иншалла бисмилла өтө бер. Мына ушул маселеде көп адамдар жаңылып, табакел кылат да. Субханалла, мен деген абай бышык менен чирак менен өтүп кетем, ушунча жерден өтүп жүрдүк кой, ушул жерден өтүп кетем деп табакелге салат. Анан эми адам деген инсан да шашалакта байкабай калат. Бул жактан тез келип калат, билесиңер, өзгөчө электромобилдерди көрүп атасыңар азыр. Жок жерден пайда болуп калат да. Авгонго чыгып атканда карасаң машина жоктой. Бирок нар жактан алдыңдан келаткан встречный машина көрүнбөйт сага. Тоо бар, же бурулуш. Ошондой учурда кээ бирлер табакелге салат да, иншалла мен машинам объему 3 же 5 тез эле өтүп кетем дейт дагы, чыгып болгон жерден машина пайда болот дагы. Бияка кача албайт, бияка кача албайт да, анан кырсыка болот да. Болбогон нерсе. Эми ал жакта да бир сенин машинаңдын, унаңдын объему 5 боло турган болгон болсо, теники да 5,5 да. 3,5 алда катуу күмөн келе атат, жетишпей каласың да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, эч качан күмөндүү нерсеге табакел кылыш керек. Якин, ачык, чыктың унаң менен, карасаң жол төп-түз, эң кеминде 500 метр же 1 километр көрүнүп турат астында. Машина жок экен. Иншалла чыктагы толук ишеним менен база бер машинаңды. База бер дегенде өтө эмес эми. 120 жолго өзүңдүн унаңа карап, күмөн болуп турганда сен өзүңдү ойло. Жалгыз болсоң, ата-энеңди ойло, ахиретиңди ойло, өзгөчө семьяң болсо, бала чакаң бар ал жерде, келинчегиң бар. Бир семьяны болбогон кичинекей өзүңдүн нафсыңа кызыгып, шахватыңа, бая адамдар кеде өзгөчө могу жаштар бир жакшы унан айдаганда ушунча катуу айдасаң бир кандай бир рахат алат го адам. Ошол нерсеге кызыгасың дагы, кичине база коем, катуураак айдай коем деп туруп, ошондой кырсыкка кабылып, азыр Кыргызстанда көрүп атасыңар, күндө эле кырсык. Могу өзгөчө акыркы учурларда жол салынганда, жолдор тегиз болуп салынып калды. Анан жаңы унаалар келип атат, мына ушундай нерселерге кабылып атат. Ошон үчүн эч качан урматтуу туугандар күмөндүн нерсени албаш керек. Күмөн болду, 5% болсо ташташ керек. Сен ол жерде өмүрүң бар, сенин диниң бар, сенин дүйнөң бар, сенин ибадатың бар, сенин намазың бар, даратың бар, бүттүгү сенин жашооңо, өмүрүңө тиешелүү маңыздуу нерселер. Эми алымдар эки жерде гана күмөнгө маани берилбейт дейт. Негизи дайыма күмөнгө маани берип, күмөндү албай келесиң, бирок эки учурда гана күмөнгө маани берилбейт дейт. Качан? Мисалы биринчиси намаздан чыккандан кийин. Намазга кийин атканда дарат жокпу күмөндөндүң, анда асыл аласың. Намаз ичинде дарат бузулду, бузулган жокпу күмөндөндүң, анда дагы асыл аласың дагы, дарат бар эсептейсиң. Бирок намаздан чыккандан кийин эки сажда кылдымбы, же бир эле сажда кылып койдумбу? Саждада субхана роббил а'ла деп айттымбы, же айткан жокмунбу? Же ташаххудта айттым, айткан жокмун деген маселеде күмөндөнүп калдың. Же 2 рекет окудум, 3 рекет окудум, күмөндөнүп калдың. Маани бербейт экенсиң буга. Бул күмөнгө маани бербейт экен. Себеби ибадаттын ичинде күмөндөсөң, анда деги ал жерде бирдеке бар. Сен унуткан бирдеке бар да. Ал эми намаздан салам берип чыккандан кийин күмөндөндүңбү? Анда буга маани берилет экен. Бир гана бул жакта ачык айкын далил болсо гана. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте, Бухари Муслимдин хадисте, асырды же бешим намазын
2 рекет кылып окулат, чыгып мешіттің астында тұрғанда Зул-Ядайн деген, баягы Зул-Ядайн деген 2 колу деген да. Колу узун сахаба болот. Ошол чыгат дагы, "Я Аллах несі, намаз кыскардыбы же сиз намазды унутуп койдуңуз бе?" да. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "Я Зул-Ядайн, мен намазды унутканда жок, намаз кыскарганда жок" дейт да. Дегенде Аллах несі, "Анда сиз 2 рекет окуп койдуңуз." Карасаңар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул жерден кадимки эле инсан да. Биз унуткандай эле унутат да. Башка хадисте, "Мен силерге окшогон эле инсанмын. Мен силер унуткан сыяктуу эле унутуп коем. Эгер мен унутуп койсом, мен унутуп калсам, мага эскерткиле" деп айткан да. Ушул жерден пайгамбарыбыз саллаллаху күмөнгө чыгып калат. Бияктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыскарганда жок, унутканда жокмун дейт. Бу жактан Зул-Ядайн, "О Аллахтын элчиси, 2 рекет окуп койт" дейт. 2 рекет окуп койт дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакир Омар болот. "Я Омар, Абу Бакир, айткан сөзү турабы?" дегенде, "Тура" дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху кирет дагы, ошондо ишенет, каралы. Бул жерде далил пайда болду. Зул-Ядайндын айткан сөзүн Абу Бакир Омарга окшогондор ооба тура дегенде пайгамбарыбыз билди дагы өзү унутканын. Дароо мешке кирип 2 рекет намаз окуп, андан кийин унут саждасы менен намазын бүтүп чыгат да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, 2 учурда күмөнгө маани берилбейт экен. Биринчиси ибадаттан бошогондон кийин, ибадаттан чыккандан кийин. Мисалы, таваф кылдың. Таваф кылып чыктың, толук кылгансың. 7 кылып бүткөсүң. Кабадан чыккандан кийин шайтан келип васваса кылды. Сен ушу 6 жолу кылып койгон жоксуңбу тавафта? Дегенде, субханалла, чындап эле 6 жолу кылган жокмун, күнөм калдым. Маани бербейт экенсиң. Качан ошол ичинде же бүтүп атканда анык далил болгон болсо гана кыласың. Болбосо көбүнчө шайтан ибадат сыртында васваса кылып, ошол учурда болбогон, васваса болгон болсо далил жок, андай эмне? Ага маани берилбейт экен, Маани берилбейт экен. Бул биринчиси. Экинчиси, адам васваса шайтандын азырыгы менен ооруган мусулман болгон болсо, баягы кээ бир туугандар бар го, баягы шайтан азыра берип, шайтандын азыгы менен ооруп калган да. Васвасасы менен ооруп калган. Ал дарат алганда күмөнгө чөт дагы, бир дарат алган ордуна 10 жол дарат алышы мүмкүн, 20-100 жол дарат алышы мүмкүн да. Гусул алса дагы, гусул алып бүссө, чыккандан кийин эле шайтан васваса кылат, могул жериңе суу тийбей калды дейт. Жоонуңа суу тийбей калды дейт. Бул жериңе суу тийбей калды дейт да, кайта киргизип, мага бир бала кирип айткан өзү, туугандардан. Өзүнүн эле ахли сүннөт бир туугандардан келип, "Таласбай эке, мен ушундай болуп атам" дейт. Эмне десем, "Ваннага кирем" дейт. Гусул ала берем дейт да. Ала берем. Атам домду чайып дейт. Атам баягы чык деп эшикти урат дейт. Мен эшиктин ичинен илип алганмын дейт да. Гусул алып жаңы бүткөндөн кийин бир жериме бир суу тийбей калгандай сезиле берет дейт да. Бул жериңе суу тийбей калды деп күмөндөнүп эле кайта алып берем. Баягы жарым саат, 1 саат, 2 саат, 3 саат жыдай калса кечке болгон күндөр болот дейт да. Атам эшикти уруп бакырат, чыкпайм дейт. Домдорду билесиңер, ажатканага барыш үчүн 2 ажаткана жок ал жакта эме. Бакырат дейт, ошондо чыкпайм дейт. Анан чыкканда дагы көл, шаал болуп чыгам дейт. Кара, кийимдериме чейин. Ушундай оор менен ооруп калган инсандар бар да. Кээ бирлер жайыраак ооруйт, кээ бирлер катуураак ооруйт. Бул катуу, өтө катуу ооруп калгандар да. Ошон үчүн бул да оорунун бир түрү да. Эгер ушундай оор менен ооруп калган болсо, ал инсан бир жол дарат алат дагы, болду ал. Канчалык азырбасын шайтан, васваса салбасын, болду иншалла таштайт дагы, намазына кете берет. Ушунчалык сенин даратың жок. Сен хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Дама ярибука иля ма ярибу". Күмөнүн нерсени таштап, күмөнсүз нерсени ал деген сен күмөн нерсе менен намаз окуп атасың деп айтат. Карагыла. Шайтан да ушундай хадис менен келет алчы. Ушул хадисти сага тескери колдонот да. Сен азыр күмөнүнө кетип атасың. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күмөнүн нерсени таштап, күмөнсүз нерсени ал деген. Сен болсо даратың барбы же жокпу деген күмөн нерсе менен кетип намаз оку. Намазың туура эмес деп. Шайтан кайта ушул хадисти түшүнбөгөндөргө тескери жанан келип туруп кайта далил кылат да. Анан кайта ажатканага же усулканага кирип, ошол жерден чыкпай калат да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, ушундай оору менен ооруп калган адам бир жол дарат алат, болду намазга кетет. Эгер жунуп болуп калган болсо, бир жол гусул алат, болду намазга кете берет. Кайта шайтан балекет аланайын касам иссе дагы
сага жалбарынса дагы, астыңа чөкөлөсө дагы ага маани бербешиң керек да. Намазыңа кете беришиң керек. Себеби шайтан аябай катуу азгырат да, аябай катуу азгырат. Сиз билесиңер, ар бир инсандын жанында баягы пайгамбар хадисте карин дейт го, жинден болгон, шайтандан болгон жолдошу болот да. Себеби Абдулла ибн Масудтун келген хадисинде пайгамбарыбыз айтат, силердин ар бириңердин жанында Аллах тарабынан жиндерден болгон бир жолдошу болот дейт да. Ошондо сахаба Аллахтын элчиси, сиздин да жаныңызда барбы дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, менин да жанымда бар. Бирок мага Аллах жардам берип, ал мусулман болгон дейт. Бир риваятындачы, башка риваятында жок, ал мага зыян бере албайт дейт. Бир риваятында аслама дейт, бир риваятында асламу дейт да. Ошо аслама десе, ал мусулман болгон деген маани берет да. Ал эми асламу десе, ал мага зыян бере албайт деген маани берет да. Кыскасы, ал мага зыян бере албайт дейт. Ар бир адамдын жанында шайтандан болгон жолдош болот. Ошол дайыма жамандыкка үндөп, азгырып, ушинтип турат да. Адам канчалык иманы, таквачылыгы, акыйдасы туура болгон болсо, ал ошончолук слабый болот. Слабый болот. Таасири төмөн болот да. Ал эми адам канчалык ширкке баткан, бидатка баткан, күнөө иштердин үстүндө жүргөн болгон болсо, анын жолдошу аябай күчтүү болот дагы, ал дайыма айткан нерсесине баягы азгыра алат да. Кээ бир адамдар бар го, мен айттымбы болот дегендер бар го. Шайтандын арасында ошондойлор да бар да. Мен айттымбы болот дегендер бар да. Себеби өзүнүн шериги өтө алыс экен билет да. Тавхид жагынан, иман жагынан, ибадат жагынан төмөн. Шайтан эмнеге буйруса, ошол нерсени кылат да. Бирөөдө өлтүр десе өлтүрөт, зина кыл десе кылат, болду, ошондой да. Билесиңер, шайтан ал шайтандын азгыруусу таасири аябай күчтүү. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям билесиңер, адам баласынын каны кандай адамдын денесинде агып жүрө турган болгон болсо, шайтан да дал ошондой жүрөт дейт да. Ушунчалык таасири катуу берет да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иктикафтан чыкты, София энебиз тамак алып келди. Пайгамбарыбыз мечитте болчу, иктикафта болчу. Тамакты алды дагы София энебиз менен көчөгө чыкты. Эшикке чыкты. Чыкканда караңгы түн. Караңгы түндө жолдо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир аял менен турса, шайтан сөзсүз түрдө ага бир жаман ой салышы мүмкүн да. Эки адам өтүп баратканда пайгамбарыбыз, "О баланчалар, токтогула" деди. Ала ирсиликме, токтогула. Бул силердин өзүңөрдүн энеңер болгон Софияга деди да. Дегенде баягы сахаба Аллахтын элчиси, "Биз сиз тууралуу кандай жаман ойдо болойлу?" Дегенде пайгамбарыбыз ушул айтты да. "Жок, антпегиле" дейт да. Себеби шайтан адамдын каны жүргөндө адам баласында жүрөт дейт да. Карагыла. Ушул жерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне кылып коёт? Күмөндү кетирип коёт да. Эми сахабалар алдан нерсеге барбайт го. Бирок шайтан душман. Шайтандан кез келген нерсени күтсө болот. Мисалы Айша энебиз. Себеби Айша энебиз жеңил болгондагы төөнү тургузганда кетебиз дегенде Айша энебиз ичинде бар деп туруп булар ойлой окушкондагы төөнү тургузуп кетип калышкан да. Айша энебиз келсе жок баялар. Бирок ошол жеринде отура берет. Анан бир сахаба келип Айша энебизди экенин тааныйт. Тааныйт дагы өзү түшүп, аны өзүнүн төсүнө мингизип шаар алып келет да. Алып келгенде мына ушул нерсе сөздөр чыккан да. Айша баланча сахаба менен жаман иш кылып турго деп шайтан жаман сөздөр тараткан да, карагыла. Бирок кийинчерээк эмне болгон? Аллах Таала 7 кабат асмандын үстүнөн Айша энебиздин таза экенин актаган да. Таза экенин актаган. Бирок ошого карабастан кээ бир жамааттар бар, дин душмандар билесиңер, ошолор алиге чейин Айша энебизди ошондой бир жаман нерсе менен айыптап келет да. Эң негизи бул эмне? Булар шайтандын убасасына түшүп калган да. Ошончо урматтуулар, шайтан аны эч качан жакшылык каалабайт. Эгер Айша энебизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жубайы болгон сүйүктүүсүнө ушундай жамандыкты каалап аткан болгон болсо, биздин үй бүлөбүзгө жакшылык каалабайт. Ошон үчүн жанагы хадисте билесиңер го, Жабир ибн Абдуллахтан келген хадисте шайтан өзүнүн тагын деңиздин үстүнө тигет дагы, орнотот дагы, өзүнүн жанында аскерлеринде шайтандарга, майда шайтандарга баргыла, шаарга киргиле да адамдарды азгыргыла деп жөнөтөт экен да. Анан баягы шайтандар элдердин арасына кирет дагы, колунан келишинче адамдар азгырат. Анан бирөөсү мен мындай кылдым дейт, бирөөсү мен тиндей кылдым дейт. Шайтанга айтат, бирок шайтан аларга көп деле маани бербейт да. Арасынан бирөө келип
О мен эки жубайды башын бөлдүм, ажыраштырдым дегенде, о мына сен иш кылыпсың деп өзүнө жакындатып, ошону өзүнө жакын отургузат дейт да. Көрдүңөрбү урматтуу шайтан ушунчалык бизге душман, бизди жөңөбөйт ал. Жада калса Абу Хурайрадан келген хадисте, бул Бухариде келет, кайсыл бала төрөлбөсүн, шайтан төрөлүп атканда да келип бир тип этет дейт да. Баягы төрөлгөндө бала бул ааламга чыкканда эле бакырып ыйлайт го, ошондон дейт да. Бакырып ыйлайт го, ошондон дейт да. Шайтан бала төрөлүп атканда келип туруп бир чукулап кетет экен да. Анан баягы бакырган үн ошол шайтандын зыянынан чыккан үн экен да. Хадис Бухариде келет, Абу Хурайрадан келет. Бир гана Мариям энебиз менен Иса алейхиссаламга андай болгон эмес дейт да, хадисте пайгамбарыбыз. Себеби Мариям энебиз Аллахка дуа кылган экен да. Ошондой урматтуугандар. Хадис эми кыска эле хадис, көрдүңөрбү? Кыска эле хадис, бирок мааниси ушундай да. Бул хадистен ала турган пайда дайыма күмөндөсү ташташ керек. Себеби шайтан урматтуугандар башында сени дараттан баштайт. Анан намазга кирет, намазыңа күмөн салат. Андан кийин никеңе жада калса 2 жаштын никеси барбы, никеси жокпу? Анан талак маселесине кирет. Ошентип отуруп анан акыйдасына кирет. Буну ким жаратты? Мына ошентип анан натыйжасы эмне? Аллахка чейин барат дагы адамды эмне? Ыймандан чыгарат. Баш кичинекей нерседен башталат дагы аягы ыймандан чыгарууга чейин барат да. Шайтан бир мусулманды мындай тынчтыкта, күмөнгө түшпөгөн, саламатта, жакшы абалда жүрүшүн каалабайт экен да. Алхамдулилlah, Аллах шүгүр айтып, Аллаху акбар деп нематтарына шүгүр айтып, Аллах тааланы тасбих кылып, намазды бир хушу менен окуп, рахаттанып, бир Аллаху акбар деп иш кылса, ишинде да мындай жакшы иш кылышын каалабайт экен да. Дайыма мусулман баягы кайгыда, капада, кыжалат, кор болуп, шор болуп, бир бакытсыз абалда жүрүшүн каалайт экен. Себеби адам ошондой абалда жүрсө, шайтандын азгыруусу аябай жеңил болот да. Мисалы адам ажырашканда карасаңар, өзү эркек, өзү себепкер болот дагы, өзү аял менен ажырашат. Анан аялын урат же сабайт, акысын бербейт. Анан келинче кетип калгандан кийин, анан кийин шайтан келет дагы. Биринчи ошо ажырашканда да шайтан келип туруп талак бердирген негизи. Анан аялын ажырашкандан кийин дагы келип, кара, ушунча жакшылык кылдың, сенин жакшылыгыңды көргөн жок. Ушул да аялбы? Эмне аласың мына аялды? Сен жалгыз таштап кеттиң, эмне аласың эми? Эми көңүлдү ач эми. Кем мына кичине өзүңдүн ачууңду бас. Деп анан кантип басам десе, чакыр досторуңду дейт да. Достор кимдер? Баягы шайтан достору. Алар келет. Келгенде алар дагы, субханалла, каддаралла. Аллахтын жазган тагдыр экен. Келинчеңдин үйүнө барайлы. Түшүндүрөйлү, сен тура эмес ката кылып койсуң, кимден кетти деп баягы катаны издебейт алар. Жараны кантип аяктырыш керек, кантип илаж кылыш дебейт. Сен мүмкүн аз урмдеп койгон чарсың. Жөн кетпейт. Жашынакай жашап аткан 2 балаңар бар, 3 балаңар бар болчу. Бул мүмкүн эмес. Кой, Кудайга барайлы, мынтели деп аны бир дарылаганга, жап келгенге амал кылбайт. Эмне көп, аял көп дейт да. Журма кезинге дейт да, алып барып анан ак судан берет, ичип алат да, анан кийин андан нары уже башталды да. Көрдүңбү? Ошол үчүн урматтуугандар, бул күмөн башы кичинекей нерседен башталат. Же болсо аялына күмөндөп калат. Өз жумуштан келсе аялы эшикти бир жакшы абалда эмес, чачы жазылган абалда ачып калды. Же бир сырткы кийими жок, ички кийим менен ачып калды. Сразу күмөнгө чөт да. Өзү иштен кеч келди. Мүмкүн уктуп аткан чыгар. Субханалла, жакшы эмес. Же болсо аялы бир жакка кеткен, такси менен келди. Күмөн да, ушул жерде шайтан иштейт. Мына көрдүңбү дейт. Сен аялың сага эмне кылып атат дейт. Могу жакшы эмес. Жүрүшү, карасаң, сүйлөгүшү, басышы бүт жакшы эмес. Чота бирдеке бар дейт да. Мына ушул жерден баштайт да. Субханалла, насатчы, сага жакшылык кылаган адам болуп келет да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте эмне деген? Бухари деген хадисте. Түндө Мадинага келсеңер, анда шаарга кирбегиле деген да. Түндө Мадинанын сыртында түнөп, анан кийин таң атканда кириле деген да. Сен мурунку учурда свет болбогон да. Мурунку учурда мусулмандар күн баттыбы, шам окуйт, биртке дейин эле куфтан окуйт дагы сразу укташкан алар, жатышкан. Анан сахабалар сапарда жүрүп, сапардан түндүн ортосунда келсе,
эшигин ачса же эшигин урса, аялы бир жакшы уктап атат эми ал. Жакшы абалды ачпашы мүмкүн. Свет жок. Өзүнүн оңдон чачынын оңдон отурган, кийиминин оңдон отурган бир абал жок да, ал учурдачы мүмкүнчүлүк жок. Ошентип жаман абалда эшин ачат. Анан кийин күйөөсү жаман ойдо болуп калышы мүмкүн, же ошол жерден шайтан жаман ой салып коюшу мүмкүн бар да. Ыктымал бар да. Жаман нерсени салып коюу ыктымалы бар да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, аз окуучулар алхамдулилла. Свет деген нерсе бар, алхамдулилла. Эшти илип коет, үйлөр болсо бекем алхамдулилла. Бир аял өзү эле бир бузук эле бир жаман ишти кыла бербесе эле, алхамдулилла, анда мүмкүнчүлүк жок. Түндө келсең деле кире берсең болот. Себеби оңдонуп жашынакай абалда эшикти ачканга мүмкүнчүлүк бар азыркы учурда. Кыскасы, эмне экен хадистин максаты? Күмөндүү нерседен дайыма мусулман алыс болуп, аны айкын күмөнү жок нерсени алыш керек экен. Баракаллаху фик.